Застера. Застера жапоника бул көп жылдык жалаң гана экологиялык таза булуңдарда жана жээктерде өскөн деңиз чөбү. Бул өсүмдүктөн алынуучу пектин уникалдуу зат. Ал химиялык жактан алганда пектиндин жаратылыштагы полисахариди болуп саналат. Деңиз өсүмдүгү Застера жапоникадан алынган пектин өзүнүн эффективдүү энтеросорбент катары аныкталган өзгөчө белгилери бар. Пектиндин оор металлдар менен радионуклидтердин катиондорун кармап тура ала тургандай жогорку мүмкүнчүлүгү бар. Застера онкологиялык практикада, дары-дармек жана нур терапияда пайдаланышы мүмкүн. Застеранын курамында апиоза аттуу уникалдуу зат бар. Ал оор металлдарды, токсиндерди, радиацияны байлайт жана организмден чыгарат. Союз мезгилинде жогорку радиациялуу жерлерде кызмат өтөгөн аскер адамдарына сөзсүз түрдө Застеранын негизинде даярдалган препараттарды беришкен. Курамындагы витаминдерден жана микроэлементтерден тышкары Застера жападан жалгыз табигый адсорбент. Ал уулуу заттарды байлангандан кийин ичегиде кайрадан сиңирилип, токсиндери жана металлдары менен соорулуп кетпейт. Застера өзүндө клетчатканын касиеттерин да камтыйт. А клетчатка бул ичегинин микрофлорасы үчүн эң зарыл болгон азык. Застераны кайсыл учурларда колдонсок болот? Аллергияда, псориазда, ичеги ооруларында, антибиотиктерди ичүүдөн келип чыккан рецидивирациялык колиттер жана диарея, кызарган ичеги синдрому, дисбиоз бул ичегинин микрофлорасынын бузулушу, аутоиммундук оорулар, артрит, кызыл волчанка, бронхиальный астма, кан диабети, гастрит, ашказан жана 12-лик ичеги жарасы, онкологиялык оорулар, боордун оорулары, гепатиттер, билиардык цирроздор, ич катуу синдрому менен коштолгон оорулар, эндогендик токсикоз, ириң септикалык оорулар, күйүк жана нур ооруларында колдонсо болот.